Саламатсыздарбы, сиздер менен бирге мен Астра Сабировамын. Мен ушул Фаберлик компаниясына келип, өзүмө продукция алып, кийимдерин алып, жалаң ушул косметикаларын мен Фаберлик компаниясынан колдоном. Мен данное время насип кылса 39 жаштамын. Мен Фаберлик компаниясына чейин мен Oriflame колдончумун, бирок азыр мен Фаберлик компаниясынын косметикаларын ушу биринчи орунга койдум да. Себеби мен жалаң бетимди жакшы уход кылган үчүн мен Oriflame'ге чейин L'Oreal'дар жана L'Oreal'дарды колдонуп жүрчүмүн. Мен Этуалдардан алчумун да, мындай знаменитый бренд маркалардан алчумун да, брендтик маркалардан алчумун. Анан мен баягы как опытная женщина болуп калганмын да, косметикаларды мындай тез разбирать этип, анан кайсы мага жагат. Бирок мен ушул 39 жашка чыгып, мен биринчи орунду ушу Фаберлик компаниясына койдум, кыздар. Мага эмнесин таасирин баамдадым, мен сиздерге айтып кетейин. Мен колдонуп атканыма 1 ай болуп калды да, 1 айга жакын болуп калды. Мына кашым өзүмдүнки суюк жок да, мен мына көрдүңүздөр, мен кашым мына каш бой турган немени алайын деп чечтим да. Коричневый цвет 55-29 карандашын вообще сонун экен, кыздар. Вообще Фаберлик компаниясында баягы натуральный немелер кошулат деген нерсеге ишенгиле. Анан ушул карандашты 1 айга жакын болуп калды колдонуп, мен эмнени байкадым? Мен кашым баягы суюк болчу да, мен ар дайым кара карандаш менен бойойт элем. А бул кара эмес, мындай коричневый да, коричневый цвет экен, мындай естественный цвет берет экен дагы. Анан кашың бойгонун да билинбейт экен да. Азыр мен кичине боеп койдум. Мындай формага салып койдум да. Өтө басып бойгон жокмун, формага салып койдум, кыздар. Анан кашымдын өскөнүн баамдадым да. Кашым карасам мындай бетимди жуусам дагы как будто меники боелуп тургандай да. Анан ваннага кирип алып карап ойлонуп, мен неме Фаберлик компаниясынын уже немесин сездим да. Чындап эле ушу сонун нерселерди кошконучу. Аны баарыбыз эле билебиз, бирок баягы өзүңө пример болуп кетсе, мындай 100% вообще ишенип баандай болуп калгансың да. Мен кашым коюланып, как будто мен боеп койгондой болуп калыптыр да. Анан ойлонуп көрүп, мен ушул сиздерге ошо өзүм сүйүнүп, кимдин кашы суюк болсо ушул немени колдонуп кетиңиздер деп сунуш кылып кетмекчимин. Анан мен бул карандашты колдоном. Бул карандаштын артикулун азыр кыздар айтып берем. Каяда жазылып калды экен? Азыр. Карандаш да аябай сонун экен. Азыр кыздар бул жаны 0 кыздар, бул 0109 экен. Бул дагы көзгө боеп турган карандаш. Мен азыр өтө басып боегон жокмун, кыздар. Просто мен эртең менен кичине видео тартып, 30 чыдап сиздерге өзүмдүн мындай немелер менен бөлүшүп кетейин деп чечтим. Балдарым уктап жатат. Мен эртең менен сиздерге ушу сиздерге дагы пайдалуу болсун деп ушул видеону тартып чечтим да. Мына карандаш каштыкы, бул көздүкү, кыздар. Кара карандаш да. Аябай сонун экен. Мен артикулун айтып көрдүм, 0109, мына кара көздүкүн. Эми мен дагы кайсы тенди. Мына тенди алдым, кыздар. Вообще сонун экен. Мен да азыр мен боенгон эле жокмун, мындай эле өзүмө вид кылып туруп эле, убактым деле аз, мен эртең менен туруп эле чай ичпей видео тарттым да, кыздар. 56-18 кыздарым уктап атканда кичине жетишип калайын дедим да. Мындай жакшы өзүм немелерим, сүйүнүч немелер мененчи. 56-18 кыздар. Туура эле айттымбы? 56-18 ооба кыздар. Мынакей. Мен мына темно-синий цвет жакшы көрөм да, кыздар. Мынакей. Аябай сонун экен да. Вообще сонун экен. Мындай немеси да бар экен, щеткасы да бар экен. Мына сиздерге көрүнүп атабы? Каталогдон көрсөңүздөр болот. Вообще сонун экен. Мага вообще сонун жакты да мага. Баягы көзүң кээрлер неме кылсаң, майланыштырып, мындай кошкоттарын жармаштырып коткон андай эмес экен. Сонун экен. Кыскасы алып колдонуңуздар. Как баягы салондо иштете турган нерсе экен да, сонун. Эми кыздар, помадасы дагы эмнеси калды? Карандашты көрсөттүм, помадасы. Анан кремдерди көрсөтүп кетем. Помадасы кыздар, помадасы сонун экен. Мен мындай өтө кызыл цветти жакшы көрбөйм да. Меникем баягы мына цветке мага силерге кызыл болуп көрүнүп атат да. Мындай темныйраак көрдүңүздөр. Мындай цвет экен, сонун экен. Азыр артикулун айтып кетем.
430-32 экен кыздар. Вообще сонун экен. Мына жерден мынтип колуңар менен түртүп кой. Бул жагынан окшойт. Колуңардан түртүп коюп дегенсиңер, мынтип чыгып калат экен да. Мынтип туруп эле баягы жаш балдарыбызга да защита кылган жакшы экен да. Баягы жаш балдарыбыз косметикаларга кыйын кызыгат го. Ачып туруп эле меникин баанда кылып салышат эле да. Мынтип муну ача албайт экен да. Таппайт экен кайгана. Сонун цвет экен, көрдүңүздөр кыздар. Мен ушундай цветтерди жакшы көрөм. Мындай как фиолетовый цветке окшош. Мен күнгө неме кылганга цветке меники башкача көрүнүп атат окшойт сиздерге. Мен азыр кичине коюп койдум. Азыраак койдум да. Аябай сонун экен кыздар. Алып колдонуңуздар. Ошо Faberlic компаниясынын баягы салонго кирип макияж кылып чыккандай өзүңөр башкача ощущение алат экенсиздер да. Анан жыты дагы баанда болуп кийлери дайымда не кысча жытынып калат го. Мынтип туруп салып туруп басып коет экенсиңер да. Сонун экен. Мынакей кыздар. Мынакей ушул косметикаларды